Саламатсыз урматтуу теле көрүүчү, Нур телеканалынын түз эфиринде Чордондо программасы. Студияда Мерим Абдилажанова. Көрсөтүүнүн алкагында коомдун саясий, социалдык, маданий, күнүмдүк эле турмушуна туш болгон, көйгөй жараткан, көңүл бурдуруун арттырган жана чечилүүнү талап кылган таалуу маселелерге токтолууну максаттап келебиз. Ал үчүн студияга тийиштүү тармактардын өкүлдөрү, адистери келип, түз берилген суроолорго ачык жооп бермекчи. Соңку кездердеги саясий абал, кызматтан алынуулар массалык маалымат каражаттарында, социалдык түйүндөрдө, коомчулукта, дегеле элдин турмушунда кызуу талкууга алынып жатат. Бул иш-аракеттерди көпчүлүгү алкоого алса, дагы башкалар орун алмашуудан сапат өзгөртпөйт деген пикирлерин айтышууда. Мындан улам кызматтан алынуулар өзүн актайбы деген суроо жаралат. Биз бүгүнкү Чордондо мына ушул маселени талкууга алмакчыбыз. Ал үчүн студияга тийиштүү коноктор келген. Тааныштырайын: коомдук ишмер Абдыжапар Аккулов, жарандык активист Бакыт Молдожановдор. Куш келипсиздер. Мына буга чейинки бүдөмүк жагдайлар орун алып келген да коомчулукта. Бирок мына апрель айынын башталышы менен булар мындай ачыкка чыккандай көз караш жаратып жатат да. Коомчулук экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мураскери Сооронбай Жээнбеков деп айтып келишкенде, анын аракеттери акыркы кездердеги. Ошондой эле экс-президент Алмазбек Атамбаевдин азыркы өлкө башчысына айткан билдирүүлөрү баягы экөөнүн арасында чын эле таарыныштар барбы деген суроону жаратып атат да. Мындай абал өлкөнүн саясий коомдук турмушуна кандай таасир этип жатат сиздердин көз карашыңыздарда? Саламатсыздарбы? Эң ириде ушул жаздын башталышы менен өлкөбүздө 31 мартта өткөн ушул СДПК партиясынын курултайы көп суроолорго жооп берет дегенде бир маанай болчу. Күтүлгөндөй эле ошол ар кайсыл саясий күчтөр, аналитиктер айтып атат, мына ажырым башталды деп. Себеби дегенде, мына ошол күндөн бери аз убакыт өтсө дагы биринин артынан бири мындай уланып аткан эң жогорку деңгээлдеги кызматтагы адамдарды жылдыруу, же болбосо алуу, же болбосо алардын өздөрүнүн өз каалоосу менен жылып кеткендиги, дал эле болсо ушул саясий бир мындай күчтүү сценарийлердин пландалып калгандыгы, бүгүн аны ошо турмуш ишке ашып атканын көрсөттү. Бул бүгүн коомдун эң көңүл чордонунда турган маселе болуп атат. Албетте дагы бир суроолорго бир жооп бере турган кадамдар алдыда деп күтүп турсак болгудай. Бакыт мырза, сиз кандай ойдосуз бул кырдаалдардан улам? Эми бул Акаев Атамбаев менен Жээнбеков деле ортосунда эмес. Биз дайыма көрүп келе жатабыз. Акаев алмашканда, Бакиев келгенде өзүнүн командасы менен келген. Ошондой эле Отунбаева өзүнүн командасы менен, Атамбаев. Ошол эле бул ойлойм, бул обыкновенный политический процесс депчи. Идет смена политической элиты. Ошондой эле өзүнүн командасы келип атат. Мурдагы Атамбаев койгон адамдар кетип атат. Эми бул естественный процесс деп ойлойм да. Любой эле президент кыла турган, боло турган иш бул. Табигый көрүнүштө эле кабыл аласыз, а? Но 7 апрель күнү ата бейиттеги эскерүүгө экс-президент келбей койду да. Бул таарыныштардын ачыкталышына эле эмес, чын эле саналаштар ортосунда позициялардын кагылышы кечип жатабы деген ойго салып атат да. Сиздер кандай ойлойсуздар буга? Буга чейин деле мондой бир мамлекет деңгээлдеги эң олуттуу иш-чараларга экс-президент кандай болгондо да ошол конституциялык нормаларда белгиленгендей катышуусу абзел. Биз билебиз, өткөн жылдагы Кыргызстан эгемендүүлүгүн белгилөөдө экс-президент Отунбаеваны чакырып алып, анан ал жерде ошол көпчүлүк элдин алдында, ал бир эле кыргыз коомчулугунун алдында эмес, эгемендүүлүк майрамынан мындай бир кабардар болуп турган бүтүнөй дүйнөлүк коомчулуктун алдында аябай орунсуз бир мамиле болгондугу экс-президент Атамбаев тарабынан өтө катуу сынга кабылган. Бир эле биздин коомчулук эмес, мына эл аралык мондай масштабта дагы. Ошондуктан биз жогоруда коллеганын айтканына кошулам да, бизде ошол саясий маданияттын жөнөкөй катардагы кишиден баштап ошол эң жогорку биздин чиновниктерибизге чейин өзүндө калыптандыра албагандыгы кээде көп теманын башы болуп калып атат. Бүгүн дагы мен дагы бир жолу айтат элем. Бул эми өзүнүн жолу менен
Сооронбай Жээнбеков дагы бир программа менен келди. Кудай колдогон киши ооматын берип президент болгондон кийин бул кишиге азыр бир мүмкүндүк бериш керек. Себеби дегенде бүтүндөй биз бир алакандай эле эл журт, алакандай бир жерибизде жашап атканда мен бүгүн айтат элем, коомчулукта эми 100% дебейин, бир 90%ке жакыны саясий ошо ашкаралашкан мына коомдо жашап, бүт мына процесстерге көңүл буруп атабыз. Анан мен дагы кошулам, ошол чындап эле ошол чиновниктерибиздин акылы жетпеген нерсеге бүгүн эң төмөнкү катмарда деле эл карап отурат. Бул боло турган нерсе, бул мыйзам ченемдүү. Ошо бир команда кеткенден кийин бир жаңы команда келип, элге ал андан ары кандай үмүт байлайт, кандай иштер менен колго алынат же болбосо сынга кабылат, ал учурдун маселеси деп атат. Мына ушуну бир аңдап биле албаган биздин саясий лидерлерибиз кээде ошол эмоцияга, ачууга берилип, анан элдин ичинде мондой таарынычтар башталды деген пикирди жаратып койгону бул туура эмес. Мына бул окуялардын артынан эле кызматтан алуулар башталды да, алгач эле улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы орун басары менен бирге кызматтан алынды. Анын арты менен эле биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев кызматынан кетүү боюнча арызын жазды. Анын артынан Бишкек жылуу ишканасынын чуусу менен Айбек Калыевдин кызматтан кетүүсү шартталды да. Анан бул кадамдар эмнени түшүндүрөт деп ойлойсуздар? Анан экс-президенттин кадрларынан арылуу жагдай эмеспи? Сооронбай Жээнбеков президентке келгенден кийин анын тарапташтары деле, коомчулук деле жаңы өзгөрүүлөрдү мындай талап кылды да. Биз эл күттү бир жагынан. Сиз айтып аткан жанагы ошо январь айындагы ТЭЦтеги абал муну мындай бир катализатор катары бир аз тездештирип койду десек да мен жаңылбайт болушум керек. Анан кээде мынандай Жогорку кеңештин өзүндөгү жанагы $30,000 акча уурдаган боюнча ошол мезгилдеги жанагы Шадиевдин колу бар, бир комитеттин төрагасы катары бул өзүнүн аркасынан ээрчиткен бир же болбосо куйругуна байлаган калбырдай эле болуп калды да. Бизде ошон үчүн айтпайт, эл айтса, калк айтса калп айтпайт. Коомчулукта кайсыл система алмашпасын, ошол Акаевдин заманынан бери эле айрым адамдар ошол бийлик эшелонунда кетпей жүрөт. Ар дайым алардын артынан сөз ээрчийт деген бул мына ачыкталып, аныкталып атпайбы? Ошол эле Шадиевдин кетиши, мына кийин келип туруп Абдил Сегизбаевдин жана Белизгейт боюнча айткандары бир унутта калып, бизде жаман адат пайда болуп калган. Ошо биздин бийликтегилер элдин суроосуна көп учурда мына унчукпай кутулуу амалын колдонуп келишет да. Баягы кар жаады, из басты, ушул өзүн өзү актайт деген теорияга ишенип алгандай да. Бул туура эмес. Ошондуктан монол катар жумуштан алынып аткандар, ошол Ген прокуратуранын буга чейин дагы бир катар адамдарга карата жөнөкөй жарандардан баштап прокуратура баягы элдин коргоочусу болбой эле жанагы тескерисинче өтө жазалоочу бир органга айланып кеткендиги жөнүндө мына акыры ошол бийликтин тийиштүү бутактарына жетти окшойт деп. Сооронбай Жээнбековдун бул кадамдары азыр элдин кубаттоосуна эмне үчүн алынып атат? Себеби дегенде бул ошол ачык жанагы абалды түшүнүп, көрүп туруп эл менен кошо ошого жараша акырындык менен өзүнүн баягы кадамдарын таштап аткандыгы бул туура эле. Дагы бир жолу айтабыз, ошо мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бул ушуну менен бул кадамдар токтоп калбаш керек. Бакыт мырза, сиз кандай ойдосуз? Мен агайды сөздөргө кошулам, дагы айтып кеткеним, жана айткандай бизде биринчиден саясий маданият Кыргызстанда 25-26 жылда эгемендик жүргөнүбүз менен жакшы политический система жок. Ошол эле орустар айткандай те же лица, ошол эле адамдар, ошо Абдил Сегизбаев, кайсы Акаев малда жүрдү, Бакиев малда жүрдү, мына Атамбаев малда жүрдү. То есть бизде айткандай өз негизи незаменимых кадров нет деп коет. Бирок кайсы караса эле ошол эле айланып жүргөн да. Мисалы Финляндиянын министри өзүнүн служебный машинасы менен базарга барып келген үчүн эле уялгандан отставкага кетти. Биздикилер чоң тестти бузуп алып, $300-400 миллион карызга киргизип алып кеткиси келбейт. Мен бул күнгө бул ойлойм туура президентти туура эле шагтары депчи. Себеби мен көрүп атам, что өзгөрүп атат. Виновныйлар кетиш керек, не только кетиш керек. Булар ответственностька тартылыш керек. Система өзгөрүш керек. Ишенем, жаңы президент ушул системаны өнүктүрөт, жоопко тартат.
ошондой эле кечеги эле кайра эле келе бербейт кадрлар. Жаңы кадрлар келиш керек, профессионалдар эмес. Бизи кадрларды азыр айтсаң, алар ким? Алар флюгерлер. Катар кызматтан кетүүлөр кадамыны сиз туура деп эле баалайсыз, э? Эми мен ойлоп атам, бул даже Алмаз Атамбаевди кадры деп кетирген жок. Мунучу ар биринин аркасында какой-то косяк, кечиресиңер, какой-то проблема. Вот Калиев как руководитель Национальной энергохолдинга туп-тура прямой отношениясы бар январда кырдаалдарга. Канча адам кыйналды, канча социалдык объекттер туруп калды, канча мамлекетке канча зыян алып келинди. И мындай эле жооп бербей кете берсе дагы болбойт. Мен ойлойм, что бул өзүнүн некомпетентности боюнча кетти. Биз карап атабыз, биринчи кимдер кетти, мастер кетти, башкасы кетти, начальник цех кетти, слесарь кетти. Чоңдор атоминерлер отурат жайда эле. Бирок бардыгы жоопко бирдей тартылыш керек. Акыйкаттык болуш керек Акыйкаттык деген болуш ойдосуз, керек. Буга чейин дагы мына азыр Индира Жолдубаева жөнүндө да айтып кеттиңиздер. Башкы прокурордун кетиши мүмкүн, кетиши күтүлүп атат деген сөздөр мындай айың болуп эле айтылып кетсе, күбүр шыбыр айтылып кетсе, бул маселеге Жогорку Кеңештин 100дөн ашуун депутаты бүгүн чекит койду да, мындайча айтканда президенттин анын кетирүү сунушун колдоп берди. Эмнеден улам мындай кырдаал шартталды деп ойлойсуздар да, анан буга канчалык негиз бар эле? Бүгүн анализ кылып отурабыз. Чындап эле кечээ күнү ошол ген прокурорубуз канткенде дагы ошо Кыргызда аял кишинин орду такыр башкача. Кетип атса бир моралдык жактан да бир колдоо жок. Келип туруп, ошону кечээ Атамбаев менен иштеп аткан ушул ГКМБ айталы, же болбосо ушул ген прокуратурада башка системалардын башында турган кишилер мындай жумуштан алынып атса, кол чаап узатып атпайбызбы биздин парламент баш болуп. Менимче бул жеринде ошол саясий маданияттуулуктун канчалык деңгээли экенин дагы бир көрсөттүк да. Негизи ириде ошол системаны оңдойм деген ошол бүгүнкү жаңы президентке карата уже жанагындай бир ар жактан бир күчтөрдү токуруу болуп аткандыгы биз коом бардыгыбыз көрүп турабыз. Демек баягы кайдыгер болбостон бул жапатырмак киришип мына күчтүү граждандык позицияны билдирүү менен президенттен ушул туура жолдон тайбашын талап кылышыбыз керек. Сиз айтып атасызбы, кол чаап кетирип атат. Кол чаап кетирүүгө негиз жок беле. Негизи эле башкы прокурордун дарегине буга чейин сын пикирлер айтылып келген да. Биз айттык жана дагы сөзсүз түрдө бул баягы өздөрүнүн жасаган иши үчүн сөйдөгөндө ошо прокурор келип жалпы кыргыз элине парламент ант берип кызматка киришип атат. Мына ошол биздин министрлер кабинетинин кайсыл кызмат ордуна келбесин бардык элди карап туруп ошол ант берип мына конституцияга кол койду. Бирок ошол антынан тайган үчүн ал жумуштан кетип эле эмес, керек болсо учуру келип мен ишенем. Бул жооп дагы бериш керек. Себебинде ошого толгон токой негиз болгон баягы карапайым калк кыйкырып айтып деп эле атабыз. Аларды такай эле баягы оппозицияга кошо коюп, бийликке эч нерсе болбогондой өзүнүн машинасын ошол каалаган жака буруп келди да. Демек, мен ойлойт элем, азыр башталышы жакшы. Бир жагынан кээде ойлойсуң, ошо мүмкүн мондой нерселерди тез жасап алып, анын аркасынан жылыш болбой калса эмне болот? Мына мүмкүн кээ бир койгон жаңы кадрларыбыз үмүт тактабай калса эмне деген болот деген суроолор азыр бардыгыбызда эле турат да. Ошондуктан негиз толтура эң ириде биз баягы масштабтуураак айтканда Кыргыздын эң алдыңкы саясатчыларына все-таки баягы оппозициясыз бул бийлик эмес. Мына ошол негизги оппозицияны сен биздик эмессиң дегенчелик кылып саясий куугунтукка алуу бир катар саясатчыларды азыр кайсыл элден кайсыл адамдан сурасаң бардыгын айтып берет, что бул жактан эл өзүнүн баамында негизсиз камалып калды деген адамдар жөнүндө бийлик такыр унчуккусу келбейт. Баягындай компроматтар топтоп жүрүп, мына ГКМБ керек болсо катардагы адамдарга чейин баягы сүйлөшкөн, угуп, тыңшап жүрүп, Канат Исаевдин кандай болуп камалып кеткендиги, ошол Текебаев менен бүгүн Чотоновдун кандай камалып кеткендиги, Садыр Жапаровго эмне деген бул бүт ген прокуратуранын аракетсиз, же болбосо ГКМБнын мындай аралашпай кылган иш эмес да. Бакыт мырза, сиз кандай ойдосуз? Буга чейин дагы айтылып, башкы прокурордун дарегине, андан мурунку башкы прокурордун дагы дарегине айтылып кеткен да сындарчы. Ошол сындар жөн жерден айтылбаган чыгар. Кандай негиз болду? Эл айтып атса жөн жерден табып чыккан жок. Мына Атамбаев жаңы келгенде биз билебиз кандай жаңы үмүттөр менен шайлап аны кандай Кыргызстан болот деп
бирок бара бара ага айткандай ажыдары айтып берчү эле бизге, ар эки сөзү деле ажырадары деп акырда ошол ККНБ, Ген прокуратура аркылуу инструмент, ажыдардын инструменти болуп калды. Ачык эле оппозицияны куугунтукка алып, бүгүнкү кече күнү Сегизбаевди алганда, ошту бир нече алдыңкы адамдар, политически активдүү адамдары топтолуп жууду алар, мындай айткандачы. Неге? Потому что уже булар адамдарга уже чеге жетти буларчы. Себеби мамлекетти коргоо же жанагылай өзүбүз эле билебиз, ошол эле криминалдык авторитеттерди кой берип атат. Ошол маалда эле бир аз Атамбаевка каршы же шылдыңдап сүйлөп койгон адамдарды камакка алып, кечеги аты эсимден чыгып атат, поэт Сокур Көз Азиз Ормуковду кандай куугунтук кылып атат. Ошол эле бир нече катары СМИни өкүлдөргө миллиондогон штрафтарды салып атат. Бул мындай айтканда свобода слова жок эле, куугунтук да бул айткандачы. Давление на свободу совести, свободу слова дегендейчи. Ататалган чиновниктердин дарегине бир топ нааразычылыктар, ар кандай кызматтык абалдарына байланыштуу катачылыктар, илешкилер бардыгы айтылып келген да. Анан мыйзамдык моралдан жактан алып караганда да булар кызматтан эле кетип тим болбостон мындай жоопкерчиликке дагы тартылыш керекпи, шартпы деген суроо жаралат да. Сиздер кандай ойлойсуздар? Мен албетте мыйзам бардыгыбызга бирдей. Ошол чиновник болбосун, жердеги ошо жергиликтүү бийликтин башчылары болбосун же катардагы жаран мына кызматкер болбосун, өзүнүн ошол эгерде ошо кылмыш жасаган болсо, ал жоопкерчилик деген аны бизден эч ким мындай алган эмес да. Мына мисал катары ошол экс-президенттердин кээ бир өлкөлөрдүн камалып аткандыгы турат. Жакында эле Түштүк Кореянын президенти мынакей 24 жылга камалып атат. Эмне бардыгыбыз кызыгып карап атабыз. Көрсө ошол мамлекеттик башкарууда кээ бир жерлерде ошол өзүнүн курбу кызы, бир көңүлү жакын ошол досторунан бирөөнү бир-эки ошол факт боюнча аныкталгандан кийин ал жөн эле моралдык мындай жоопкерчилик сезип, кызматын ошол учурда тапшырып берсе деле болмок. Бирок кызматтан кеткенден кийин да ошол аныкталганда, мына бүгүн мыйзам иштеген өлкөлөр бизге сабак болуш керек да. Үлгү дагы болуш керек деп ойлойбуз. Чындап эле ошол Германияда болобу, мына жакында Чехословакияда бир журналисттин өлүмү боюнча дагы премьер-министр толук командасы менен кетип атканда, а бизде көзүнө сайып көргөзүп турсаң дагы мына кээ бир кемчиликтер боюнча ошол очойгон мыйзамга каршы келген дүйнөлүк коомчулук айтып атат. Кыргызстанда автократия уже кайра күчүнө кирип атат. Кайсы бир мезгилдерде ошол демократиянын аралчасы болгон Борбор Азиянын өлкөсү 2 революцияны жасаса дагы эч бир мындай өнүгүү, бир прогрессивдүү демократиялык жолуна түшө албай койду. Акыркы ошол баягы дүйнөлүк коомчулук, жана журналисттердин бул жагы айткандай баягы укуктарын коргоо боюнча миллиондогон сомдорго штраф салуу, ошол бул Ген прокуратуранын демилгеси менен, ГКМБдин демилгеси менен болгондо, бул өздөрү билип туруп, мына мыйзамды камсыз кыла турган эң ири жанагындай мекемелердин башчылары, ведомстволордун башчылары өз ушуга жол берип атканда, ал бир эле саясий баа алыш эмес, бүгүн керек болсо ушу юридикалык жактан да баа алышы, то есть мыйзамдын алдында жооп бериши керек, кандай болгон күндө да. Мына агай дагы жогорудагы өлкөлөрдү мисал келтирди да, Бакыт мырза. Ошол Кореянын президентинин жоопкер тартылышы дагы бир канча өлкөлөрдө бул нерселер ишке ашканда, биздин өлкө бул нерсени практикалай алабы, колунан келеби, эрки жетеби дегендей? Политическая воля деген керек бугачы. Кече күнү президентти бир жаназасын окуп калдым. Мен карабайм деди, тууганыма карабайм, досума карабайм деп. Бул мен ойлойм, бул Сингапурду алгачкы президенти, премьер-министр Ли Куан Юну сөзү болгон. Как можно победить коррупцию, депчи? Посади своих 3 самых близких друзей, депчи. И ты знаешь за что, я не знаю за что, депчи. Азыркы күнү туура биз кыргыздарда тууганчылык, тааныш билиш, достук деген күчтүү. Бул абдан жакшы нерсе. Бирок мамлекетке келгенде, мамлекеттик элди тагдырын чечип атканда адам карабаш керек дейм да, тууганыбы, башкасы. Ошондо 100% элдин поддержкасын алат дейм да. Колдоосун. Азыр кыйын башында,
биз көрүп атабыз могу биринчи кадамдарды, эгерде ушул адамдар айткандай жанагы ишке ашса, если будут привлечены к уголовной ответственности, мен ойлойм 100% гарантия поддержка алып, президентибиз өзүнүн курсуну жактап кылып кетет. Түшүнүктүү. Эски кадрлардан арылыш керек, өкмөттүн курамы жаңыланышы керек, анан жаңы жо, жаңы команда менен иш башташ керек деген талаптар айтылып, бүгүн да бүтпөй келет да. Анан бул нерселер эмнеден улам бул суроолорго чекит коюлбай келүүдө? Мен көп эле жеке пикиримде да айтам, анан коомчулуктун көпчүлүгүндө жанагы биздин конституциянын акыркы референдум аркылуу 16-жыл декабрда өзгөрүүсү ошол кайсы бир саясий күчтөрдүн аныкталуу же болбосо бир партиянын кызыкчылыгында элге таңууланып өткөрүлгөндүгүн биз эч качан тана албайбыз. Буну тарыхта кайтып атат. Мен ойлойм, ошол эмне үчүн мына биздин жанагы ата бабаларыбыз деп эле айталычы, 93-жылкы конституцияны Кыргызстандын өнүгүшүнө бир импульс берген мындай идеал конституция катарда тутуп жүргөндүгү бекер эмес. Себеби дегенде ошол жерде биздин улуттук өзгөчөлүктөр, улуттук менталитеттин бир өзгөчөлүктөрү эске алынуу менен ошо бийликтин вертикали таза болмойын, башка жердеги бийликтер баягы башы кандай болсо аягы ошондой болуп эле келет атпайбы? Биз жана айтып аткан, ошол баягы өткөндөн сабак албагандыктан өткөндөгү бүт ашмалтайы чыккан, бардык жактан булганган кадрларды мынакей 3 соңку президентибиз жанында алып жүргөндөн мына биз азыр ордубуздан жыла албай турган. Ким реформатор? Баягы бир масканы чечип коюп эле кайра келет ошол кызматка. Же болбосо бул кызматтан болбосо тигил кызматка которуп коет. Мына ушул кишилерди бизде Кудайга шүгүр азыр айтып атпайбызбы? Сырттан окуп келген, элдин арасындагы тажрыйбасы мол, жаңы көз караштагы муун өсүп жетилди. Ошондуктан мына саясий эрк менен конституцияны кайра өзгөртүүгө баш керек. Мен соңку суроом, кыскача жооп берсеңиздер болот. Экөөңүздөргө тең тиешели. Мына кадрдык дайындоолорго, алмашууларга, негизи эле кадрдык саясатка өлкө башчынын кийлигишкени, таасири канчалык болуп жатат да? Анын коомчулук көптөн күткөн бийликтин татыксыз кадрларынан арылууга анын эрки жетеби? Бул багытта албетте эң ириде президент өзүнүн эң жакынкы мындай чөйрөсүн ошол элдин бир арзуусуна ылайык келген адамдарды таза жана репутациясы ким кайерде иштебесин ишти көргөзүп койгондо толтура кадрлар бар. Мына ошол эле азыр Абылгазиев руководитель аппарат болуп келгендиги кыйла көп нерсеге чекит койду десек болот. Эң ириде өзүнүн ушул жакынкы командасы, анан кайсыл мамлекеттин кайсыл секторун мондай көзөмөлгө алган тармак боюнча кадрды туура тандоо менен бизде эмне? Бул эң негизгиси ошол баягы мыйзамдын контролдугун бир органдар, ошол эле ГКМБны алалы, күч органдарына айталы, мына ички иштер министрлигине, прокуратура, ошол башына, ар бир ведомствонун башына бир туура тандоо болгондо бул жактагылар кадимкидей ошол ишти өзүнө ылайык баягы рамкасында алып кеткенге шарт түзүлсө эле, биз айтып атпайбы, баягы саясаттан да ансыз деле эл чарчап калды мына дээрлик 30 жылдын ичинде. Ошон үчүн тандоого мүмкүнчүлүгү бар бүгүнкү президенттин. Эл мына ушунча колдоосунан баягы көңүлү бир күн сууп калбагандай кылып туруп, акырына чейин чыгыш керек. Адамдар бүгүн кызматка келип аткан адам элдин алдында жоопкерчилик сезип келиш керек. Бизде ошол депутат боло калып туруп бир буту аттап дагы мамлекеттик кызматты элде коюп, ал жактан түшсө депутат болуп калып, бул система мына туура эмес экендигин бүгүн эл айтып атпайбы коомчулугубуз. Урматтуу теле көрүүчү, сиз Нур телеканалынын түз эфиринде Чордондо программасын көрдүңүз. Биз бүгүн өлкөдө жүрүп жаткан кызматтан алуулар өзүн актайбы деген суроого жоо издедик. Талкууга коомдук ишмер Абдыжапар Аккулов мырза, ошондой эле жарандык активист Бакыт Молдожановтар катышты. Келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык. Урматтуу теле көрүүчү, сизге да ыраазычылык. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыз.